Бул мектеп 1964-жылы Ашар жолу менен курулган мектеп. Буга чейин бул байдын ат сарайы болгон. Анан кийин реставрацияланып, оңдотулуп, мектепке берилген. Бирок абалы оор мектеп. 2009-жылы МЧС департаменти бизге заключение чыгарып берген. Бул мектепте окуш мүмкүн эмес, кооптуу. Ошондон бери биз кайрылып президентке чейин, жогорку кеңешке, капиталдык курулуш башкармалыктарына бардыгына кайрылдык, өкмөткө, билим берүү министрлигине баарына кайрылдык. Бирок ар жылы катыбызга жооп келет. Эмдиги жылы өткөрөбүз, кийинки жылы деп келет. Ошодон бери дагы 10 жыл өтүп кетти. Бизде мектеп өтө эле эски мектеп. Мен окуган мектепте, мындайча айткандачы, мен бүткөнүмө 20 жыл болсо, биз келгенде мурдагы мектепте ошол учурдан бери ремонттолот, бирок баары бир талапка жооп бербейт да. Азыр биз кайсы кылымда баратабыз. Бул боюнча айыл өкмөтүнөн 250 миң акча бөлүнүп, 2016-17 жылдары смета проекти жасалып, 225 орунду балдарга. Сметасы 60 миллион 720 миң сомдук түзгөн. Бул боюнча смета проекти жасалып, жогоруга тийиштүү органдарга берилген.